Туғандар, ассаламалейкум, арбаңыздар, амансыздар, тынчтарбы? Бизде иш өтөбүз, туғандар, аралачы. Команда өтө күчтүү бригада, күчтүү команда иштеп. Туғандар, буйруса арбаңыздар, биз Акниет аманат муктаждар комплексинин биринчи, экинчи кабатын лайын толук бүтүп, аркасында топка санузели дараткана лайлар басылып атат. Буйруса бүгүн лай басып бүтүп калдык. Мына ушинтип отуруп. Şu 2 gün bugün 2-nчи gün туғандар. 3-нчи gün болуп калабы лай басканыбызга. Şu жерде 2-1 бала иштеп атат, лай басылып атат. Эмиго мындай бирөөгө кап болгон акыбыз деле жок, бирок таң калат кесинде. Ушундай жакшылык иш болуп атат, оштогу муктаждарга үйлөр салынып атат, лай басылып атат. Мурда илгери дебейин, жок эле дегенде 5-10 жыл мурда азыркы учурда бизде деле мындай лай басылып, ушундай иш болуп аткан болсо, бир нан чай суусун көтөрүп алып, иш илгери болсун, адегиле деп мындай кыргыздын бир кеңпейилдиги, айкөлдүгү, ушундай бир меймандостугу, бири-бирине жок дегенде сөз менен көтөрүп тургандыгы бар эле тугандар. Ошто такыр көрбөдүк го, эмне болду бу? Биздин жасап аткан иштерибиз сиздерге жакпай атабы? Же бул иштерибизди сиздер туура көрбөй атасыздарбы? Мына жерде бир үй бүлөгө бир үй бүлөгө наркы биринчи кабатта 4, жогорудо 5 үй бүлөгө ылайыктуу үй салынып атат тугандар, үйлөр. Ушундай ишти көрүп туруп, бул мен эмес, мына жердеги усталарга бир жок дегенде бир дарбыз эки наныңыздарды көтөрүп алып келип койсоңуздар деле чоң дем болот эле. Ай аттең 2 күн акшадык. Ошто арбаңыздар да бул жолу. Ошто эл журтубузга таң калып бүтпөдүм тугандар. Эмнеге мындайбыз билбейм. Албетте таарыныч жок тугандар. Негизи Алла баарыбыздан ыраазы болсун. Алла таала көрүүчү, билүүчү. Биз аракетибизди жасай беребиз, Кудай буйрса. Айтып атам го, айтып келгем. Бул иштерди Алла баштады, Алла бүтүрөт. Аллах таала баштады бул иштерди, Алла өзү бүтүрөт тугандар. Жакшы инсандарды себепкер. Бул ишке ар ким эле себепкер боло албайт. Санузел топкабыз, душ санузелибизде мынакей лайын басып бүттүк, как положено. Азыр мынакта мына дараткана сонун болуп мындай лай басылып атат. Даратканага дагы лай басасыңар деп таң калып атат. Басып койбосоң үстө тинекенин ысыгы жайда өтөт. Кышта суук болот. Ол жерге кадимкидей эшиктер коюлуп тугандар. Мына жак кадимкидей ысык суу тартылып келип дараткана болот да, мына комнатасычы. Бuyog'i женский морской дараткана болот. Мынакей чакыс болуп келди го бул, ай чиркен. Салам алейкум Жодор ака. Кандайсыз ака? Жакшы. Зорсуз, ден соолук жакшыбы? Жакшы. Кыйналбадыңызбы ака? Жакшы эле көмө болуп атат. Ака, мен бир суроо салып атам да. Эми бөлүнүү эмес, жарылуу эмес. Жарышуу, бирок жакшылык менен жарышуу. Мен көп ишкерлердин, бизнесмендердин бир баягы намысын кичине кытыгылап, 1-2 күндөн бери сөз сүйлөп калып атам. Айрыкча ушул жерде чатыры башталганда, айрыкча моментип лай басылып атканда, бир кол коңшу, жора жолдош, дос жар, аркыбек тааныш билиш деген бир дарбыз жок дегенде. Эки суусун көтөрүп алып бизде, иш илгери болсун, кантип атасыңар деп бизде келип турат да. Сиздер деле ар жерде иш кыласыздар да. Мына сөздү токотер, мен эми айландырып атам да. Болобу бул сиздер барып иштеген жерде барбы ошондойлор? Көп болот. Болобу? Эми Жодор ака, мен ойлоп атам да, мисалы, мына мен өзүм эле каратып сүйлөйүн, балким камерадан тартынып аткан чыгарсыз. Так, мен Жодор ака, мен ойлоп аткан нерсе эме да. Мына биздин иш балким элге жакпай атабы? Эмне жакпайт эле көмө, жагат да. Анда баягы билесиз да, фундаменттин куюп кеткениңиздерге 1-2 ай болду. Сиз ушу фундаменттен баштап иш баштагансыз ушул жердечи. Фундаментте мен эстей албайм да, бир киши келгенин деле, же келдиби? Мен эсимде жок. Келбе да. Мына дуал урулуп атканда бир 4-5 киши келди. 1-2 аял келди, эжелерибиз, анан бир 1-2-3 эркектер келди.
Ана мен таң калып эле ушул ошто биздин жасап аткан иштерибиз балким бул жакпай атабы элге. Же биздин ишибиз жакпай атабы, же мен жакпай атамбы деп өзүмчө эме кылып атам да. Крышасын баштапсың эми крышасына келет Кудай кааласа. Туугандар, мына акам папамдан да оштон сиздердин намысыңыздарды коргой эме кылат, көрдүңүзбү? Ана мен ошто да достор бар, тааныган билгендер бар. Жакында барабыз эле дешет. Туугандар, менден эмес, мындай болгон кара тер, менет төгүп аткан устакелерибизгечи жөн эле курук эле келип туруп, иш илгери болсун, жакшы иш болуп аттыр деп жакшы сөз сүйлөп коюш өзү чоң дем ака. Кандай дейсиз? Туура айтасың. Туурабы ака? Туура. Бул мен эмес, мына мен айтып атам дейм, ушул иштеп аткан адамга кичине күчтө. Анан ишти кылып аткан адамга кичине ичинде кудураңда сүйүн тагылат, туурабы? Деп коюшам жакшы да. Дегиле. Эгертен ошентип келгенде, мисалы кашан арып кеттинде, не дедиңиз? Туурабы? Эми таарыныч жок, бирок эми бул иш жасалып атат. Буюрса мен сиздерге кичине крышасы да келет экен. Кырша жарымдап калды го. Келет, бар ишиң ал. Жодор ака, бар сиздердин талабыңыздар талашып атат, зор киши да. Талашам да. Зор киши. Келе билем майдашчылар алып берет, биздин эле карап турбайт. Ошондойбу? Алла разы болсун анда. Бу акаларым көрдүңүздөрбү? Сиздердин талабыңыздар талашып атат. Себеби оштон да келерим. Эми жакшылыкта жарышайлы деп атам. Мен баарыңыздарды жакшы көрөм, туугандар. Баса бериң. Мен баарыңыздарды туугандар жакшы көрөм. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Эч кимиңизден биз мындай жакшы иш кылып атып таарыныч болбош керек. Таарынбайбыз деле. Болгону эмнерде иштеп аткан усталарды кубантып, сүйүнтүп, келип, иштен кабар алып турсаңыздар, биз деле сүйүнүп калабыз да туугандар. Ошондой. Башка бир сөз жок эч кимиңиздергечи. Ушундай туугандар. Мына Жодор экем болсо сонун киши да. Нак багы кыргыздын жоп жөнөкөй жигити ушундай болуш керек да өзү. Аталар аман болсун. Бала чака багам деп караңыздар, кара тер төгүп аракетте туугандар. Ушуну көп жаш мырзалар, жаш балдар билбейт да. Яхы өкөм, кантең? Иш болтабы? Мынаке Чатыр Жомарт экенин устанын балдары. Кантең өө? Несин кылып атасың? Мен мына үйдү шипирин бузабыз да азыр эми. Лай басылып бүтүп калды буюрса, а? Буюрса 2 күндө курбайт, 1-2 күндө. Жакшы. Чарчабай атасың ком? Жок, жакшы. Канчадасың ком? 20да. Мына көрдүңүздөрбү? 20дагы балдар ата-эне үй бүлөнү ойлоп, мындан иш кылып жүрөт, атасына жардам берип. Мынакта 16да балдар бар, камерадан качып жүрүшөт мынактачы. Анакей. Беракка кел. Мен айтып атам, айылда розыктасыңарбы? Тамашалап күлүпчү, жемде айылда тоок болдадыңар беле десем. Нерде сонун балдарым иш болот туугандар, кыскасы. Ошол. Буйрусам мына лайыбыз көрдүңүздөр, азыр дараткана басылып бүтсө уже бүттүк мына. Көрдүңүздөр, баары бүттү, лай басылып бүттү тууганда. Аллах таалам ар бириңиздерди ушул иштерге себепкер кылган болсун. Бул иштерге байларды, колунда барларды эле эмес, жөнөкөй жупуну инсандарды көбүнчө себепкер кылат. Баарыңыздарды дагы да себепкер кылган болсун. Дуа кылабыз иншалла. Мына иш бүгүн бүтөт, эртең бүтөт. Бирок аттын кылып башыңыздар керек да. Жыгачы мына чечилди көрдүңүздөр. Чатыр тиникесин баарын атакулажы досубуз чечип берди көрдүңүздөр. Азыр штукатуркасын мен ичин кылып берейин бекерде бирөө байланышып атат туугандар. Азыр электрика менен сантехника мага зык бүгүнкү күндө электрика жасаш керек. Ошого эртелетиш керек туугандар. Анан алдында айнек пластиктер бар, стяжкалары бар, айнек рамкалары бар, отделкасы бар, ичин толтуру бар. Айтмакчы, занавескаларында бардыгы мен тигип берем деп бережебиз уже байланышып койгон. Мына ушундай байланышкандар унутпаңыздар анан. Мына үстүн бекер жаап берем деген бирөө байланышып жүрдү эле. Жок, ошо боюнчачы. Ошондой кылбаңыздар туугандар. Баарыңыздарды күтүп калабыз. Буюрса ушул Ошко салынып аткан 5-6 муктаж болгон үй бүлөлөр салынып аткан муктаждар турак жай комплексин чогуу биргеликте бүтүрөлү иншалла. Акам менети катуу экен. Муну акам менетин бүгүн срочно таап бербесем болбойт, уят. Буну бериш керек, карагыла, кара тер. Тер кургай электе бериш керек. Ушундай туугандар. Кудай калса такталарыбыз жетип калар. Кече Жалал Абадтан дагы тактап келдим көрдүңүздөр.